Сентүү долбоору 2018-жылдан бери Юзеф-Ош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып келет. 2023-жылы биз Ош жана Жалал-Абад областында бир катар пилоттук мектептер менен иш алып бардык. Бул жумуштун алкагында 3 багытта иш жүргүзүлдү. Биринчиси бул өзүн өзү таанып билүү программасы боюнча окуучулар жана алардын ата-энелери окутулду. Аларды ушул программа боюнча тренингтерге катышкан мугалимдер тарабынан ошол тренингтер жүргүзүлдү мектептерде. Экинчи багыты бул балдарга кесипке багыт берүү алкагында ар бир пилоттук мектепте кесипке багыт берүү клубтары ачылып, ал клубтардын алкагында балдар стажировкаларга ар түрдүү кесиптер боюнча барышты. Могу точно сказать, что участие в проекте Сентью дал нам возможность понять, что у нас получается делать и помогать людям так же, как и они. Профклуб бизге көп нерсени түшүндүрдү. Биз өзүбүздүн жакшы профессияны тандап алып кетүүнү жана биз өзүбүз сүйгөн профессияны өмүр бою ал менен иштеп өтүүнү, өзүбүздүн кесибибизди сүйүп өтүүнү үйрөтөт экен. Профориентационный тур деп коебуз. Ошол профориентационный турларга барып, мекемелердин иштери менен таанышып, ал жерде иштеген ар түрдүү кесиптин өкүлдөрү менен баарлашып, өз суроолорун бере алышты. Үчүнчү багыттын алкагында жаштар өз коомчулугунда жаштардын көйгөйлөрүн, алардын муктаждыктарын изилдеп, анализдеп, алардын эң негизгилерин аныктап, ошолорду чечкенге багытталган ар түрдүү долбоор, демилгелерди ишке ашырышты үйрөнүштү. Юзеф-Ошко аябай ыраазычылык билдирем, себеби булар мени кесипти тандоого дагы туура жол көргөзүштү десем да болот. Бул жерде тренингдер аябай түшүндүрүп, сабактап өтүшөт. Жана бул жерде ата-эненин баласына болгон тарбиясы, же болбосо ата-эненин баласына болгон мамилеси боюнча окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы мамиле боюнча аябай чоң кеңештерин беришти жана алар менен көптөгөн сыймыктарды жетиштик десек болот. Ал жакта катышкан балдардын жан дүйнөсү, көз карашы, жашоого ата-энеге биринчи очурд өзүнө болгон ишеними күчөгөнүн байкадым да, балдардынчы. Мен балдарым жаш болгон үчүн, бирок ошолордун арасында действительно баламы көргүм келди. Бизде балада тарбия берүүдө чын эле көп ата-энелер аксап калат, себеби ата-энелердин билими жоктугу. Юзеф-Ошто бул не только балдарды эле эмес, ошо ата-эне, мугалимдерге дагы кошо тарбия берет экен, мен ошонусун негедир колдодум. Сам проект начинался в 2018 году, прошли 2 фазы трехлетние. Сейчас мы стоим у порога следующей, последней фазы, 3-й. И на этой фазе мы планируем уже достучаться до нашей власти, чтобы голос молодежи был слышен на их уровне.